Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев 5 февралда түштөн кийин Москвада көз жумду. Айрым маалыматтарга ылайык анын жүрөгү токтоп калган. Акыркы сапарга узатуу зыйнаты 8 февралда өтөөрү кабарланды. Айрым булактар маркумдун сөөгү Москвада коюлушу мүмкүндүгүн жазып чыгышты. Айдар Акаев 44 жашта болчу. Артында 2 уул, 1 кызы калды. 2005 жылы Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Ошол жылы бийлик алмашканда үй бүлөсү менен кошо Кыргызстандан чыгып кеткен. 2001 жылдары финансы министринин кеңешчиси. Алгач кумтөрдү иштетүүгө алган канадалык Камеко компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев Аскар Акаевке уулу Айдар каза болгонуна байланыштуу көңүл айтканы маалымат булактарына жарыяланды. Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Аскар Акаевич, Майрам Дүйшөновна, сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Жараткан жар болуп, жанын жаннатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич. Бул ортодо Аскар Акаевдин улуу агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубан Акаев да 5 февралда каза болуп, кеминде жерге берилгени маалым болду. Буга чейин Аскар Акаевдин 2 агасы каза болгондо да Кыргызстанга келип, топурак сала алган эмес болчу. Башкы прокуратура эгер Аскар Акаев Кыргызстанга келсе, суракка алынарын эскерткен. Акыркы жагдайлардан улам Аскар Акаевдин Кыргызстанга келишин туура көргөндөр да, ага караманча каршы болгондор да бар. Илгертен Манастын доору андан бери карай каралуу үйгө, азалуу үйгө сөөгөчтү душмандагы бир мындай тие алган эмес, кириштик кыла алган эмес. Мурунку сөөгөч душмандык үчүн өч алган эмес да. Анан мындай аза болуп, каралуу үй болуп, жашы 70тен ашып калган учурда дүйнөгө белгилүү окумуштуунун ушундай абалда турушу өтө аянычтуу. Дүйнөгө белгилүү окумуштуу Аскар Акаев. Ошол падыша болуп турган мезгилде, бизден президент болуп турган мезгилде анын жакшы жактары көп эле көрүндү. Бирок ошол Кыргызстанга келтирген зыяндары, Кыргызстанды башкарууда кетирген кемчилдиктери башка күчтөрдүн, башка жанында жүргөндөрдүн таасиринен болгон деген пикирди көп айтышат да. Ушулардын баарын эсепке алганда анан мына 5 жылдан бери кыйла жыл өттү. Ушул аралыкта Аскар Акаевдин көргөн кордугу абдан эле зор болду десек болот да. Эл жерине келе албай, жакын туугандарына топурак сала албай калыштын өзү бул чоң кордук, чоң жаза, анан сабак. Багы кетирген кемчиликтерин мойнуна алып, кечирим сурап, экономикалык жактан келтирген зыяндарын төлөп берсе, келтирип, дагы бул жерде жазасын өтөөгө даярмын деп ушундай келсе эл кечиримдүү. Балким кечирим сураса жалпы эл кечириши мүмкүн. Мен мисалы үчүн кечирет элем ошентип келсе, кетирген кемчиликтерин мойнуна алып, колунан келген жардамын берип, төлөп, мына эми мен келдим, менин жазамды бергиле деп турса мен кечирмекмин. Мен караманча каршымын. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990 жылдан 2005 жылга чейин башкарган. 2005 жылкы март окуясында бийликтен кулатылгандан кийин үй бүлөсү менен Орусияга чыгып кеткен. Анын ордуна бийликке келген Курманбек Бакиев 2010 жылкы апрель окуясында бийликтен кулатылып, алдагы үй бүлөсү менен Белоруссияга кеткени маалым. Мурдагы президенттер тууралуу Ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев буларга токтолгон. Булар мамлекетти башкарган адамдар. Бириси жакшыраак башкарды, бириси жаманыраак башкарды. Бириси элди алдыга тартты, бириси элди артка тартты. Бирок мамлекетти башкарган адамдар. Булар биздин мамлекетибиздин туу чокусунда элди башкарган адамдар. Мен бул боюнча өтө көп ойлоном. Кантип биз Аскар Акаевди таап келебиз? Кантип биз ушу качкан президенттерибизди алып келебиз? Ошол эле Аскар Акаевди, ошол эле Курманбек Салиевичти кантип алып келебиз?
Алар кантип элдин алдында кандай жаза алыш керек? Элдин алдында мамлекетке келип туруп кандай жашаш керек? Деген ой өтө көп келет, өтө көп келет. Мен ойлоймун, бул маселени кайсыл бир деңгээлде баары бир биз чечишибиз керек. Эгерде бизди муун чече албаса, кийинки муун чечет. Мен ойлоймун, бүгүнкү президент ушул жөнүндө дагы көп ойлонуш керек. Себеби бардык эле президенттерибиз бири куулуп тиякта жүрсө, бири куулуп биякта жүрсө, бири болсо камакта жатса, кийинки президент тагдыры кандай болот? Кийинки президенттин тагдыры кандай болот? Ошондуктан мен ойлоймун, биз президенттерибизди мен аны азыр билбеймин, кантип качан экенин да билбеймин, бирок кайсы бир деңгээлде президенттерибизди кайтарууга аракет жасашыбыз керек. Бир эле бизде ким президент болсо, же куулат, же камалат. Президент болгон адам мөөнөтү бүткөндөн кийин сөзсүз жаманатты болот. Эмне үчүн? Же биз президентти тандай албай атабыз, же биз коомубуз башкача болуп атабыз. Ошондуктан биз дагы үйрөнүшүбүз керек. Мамлекетти башкарган адам сыйлуу болуш керек. Мамлекетти башкарган адам төрүбүздө отуруш керек. Мен айтып атпаймынбы? Кана азыр биздин төрүбүздө кайсыл бир мамлекеттик чоң иш-чараларда төрүбүздө Аскар Акаевич отурса, Курманбек Салиевич отурса, Алмазбек Шаршенович отурса, бизди мына мурдагы президенттерибиз деп ошолордон акыл кеңешти алып, ошолор бир балкайып отурса, кандай сонун болмок? Туурабы? А биз болбосо бирини тияка коюбуз, бирини бияка коюбуз, бирини камайбыз. Эми кийинкинин тагдыры кандай болот? Ошондуктан биз чечкиндүү аракеттерге барышыбыз керек. Былтыр августта башкы прокуратура Акаевдин жубайы Майрам Акаева жетектеген Мээрим фондуна уулу Айдарга жана күйөө баласы Адил Тойгонбаевке карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.